Баарыңыздарга салам. Бүгүн өзгөчө чыгарылыш. Касиеттүү Нарын областында жүрөбүз, Жунгал районунда. Кээ бирлер бул жакты Саякстанда эткен. Достор, дал ушул жерде Кыргызстандагы эң пайдалуу суулардын бири чыгат экен. Эмел деген. Достор, бүгүн биз ушул эмел суусу кандай даярдалат? Каякта даярдалат? Анан сиздин дасторконуңарга чейин жолду көрсөткөнү келдик. Биз менен болуңуздар. Атайын ушул суроолорго жооп издеш үчүн биз Жунгал районуна келдик, эмел заводуна. Бүгүн Венера эжебиз айтып берет, эмел суусу кандай чыгат, каяктан чыгат, анан составы кандай, анан эмне мындай даарычылык касиети бар боюнчачы. Венера эже, саламатсыздарбы? Саламатчылык. Бүгүн эң башкы суроо, эмел деген сөз эмнени билдирет? Бул эмел деген сөз биринчиден ошол бул суунун дарычылык касиети абдан жакшы. Ошону ичкен адамга, ошол ооруган адамдар ичсе көбүнчө ошолорго ичкен суу мындай эм болуп, кыргызда эм түшсүн деген сөз бар го. Ошондон ошо ичкен элдерге эм болсун деген сөздөн келип, ошо эмел деген ат коюлган ушул сууга. Достор, кичинекей кыстырма кылып кетели. Эмел заводунан биз өзүбүздүн катталуучуларга 3 белек даярдап койдук. Шарттарын биз ушул чыгарылыштын аяк жагында айттык да. Ошон үчүн чыгарылышыбызды аягына чейин көрүңүздөр. Бирок эң кызыктуусу заводдун ичинде башталат. Дал ушундай кичинекей заготовкадан ушул аппарат биринчи өсүтүп туруп, анан формалардын ичинде ушул бутылкалар выдувка болот. Бул заводдун ичиндеги биринчи этап. Андан кийин биздин бутылкаларыбыз розликке даяр. Дал ушул этапта бир маалда 4 функция аткарылып атат. Биринчиси ар бир бөтөлкө ичинен чайкалып жуулуп, экинчи этап ушул жакта эле ар бир сууга, ар бир тамчыга газ кошулат, жанакы ачканда пыш дегенчи. Экинчи этап розлик, ар бир таза бутылканын ичине эмел суусу коюлат. Анан төртүнчү этап, бул жагынан карасаңар, ар бир бөтөлкөгө крышка чапталат, крышка басылып туруп буралат. Эмел суусунчу биз жанагы Грузия мамлекети, башка мамлекеттерде мындай Боржоми деген чоң-чоң брендтер бар да. Ошого брендти салыштырсак болобу? Составы боюнча, курамы боюнча, Болот, касиеттүү мындай бул дене боюнча. Боржоми менен эме өзү. Бул суу Боржоми менен эме. Составы ошо менен бирдей, Боржоми менен. Салыштырсаңар болот. Демек, Жунгалдын суусу ушул чет өлкөдөн Боржомиге окшош суу болуп эсептелет. Боржомиге Ничем не хуже дегендей. Да. Достор, акыркы этапка жакындап калдык. Артында турган аппарат бул ар бир бутылкага эмел фирмасынын наклейкасы чапталат. Дал ушул жерде биз даяр продуктты көрө алабыз. Бул эмел суусу. Бул ушул завод 2014-жылы март айынан баштап ишке кирген. Мен ошол завод ишке киргенден баштап ушул жерде иштеп келдим. Өзүңөр көрдүңөр, биз башында деген мунун баардыгы ручной эме жабдуулар менен иштечүбүз. Күнүгө 50 блок сууну биз чыгарчубуз. Бир күндө 50 блок суу. Кол менен, бүт баары кол менен куюлуп, ошондой болчу да. Ошондо айтып кетиш керек, ар бир блоктун ичинде 9 бутылка. 9 бутылка бар ар бир. Ошондо 500 бутылкага чейин чыгарчусуңар. 500 бутылкага чейин чыгарчубуз да. Андан кийин биз жарым жартылай жабдуулар менен иштедик.
Анда биз бир аз кичине алдыга жылдык. Ылдамдай баштады чыгарган суубуз күнүгө бир 400-500 блок чыгара баштадык да. Бул биринчи модернизация болгон. Биринчи ошол жылдардан баштап 14-15 жылдардан баштап бул суу бренд болду да Кыргызстангачы. Биз ошондон кийин биз дагы көбөйткөнгө аракет кылдык. Ал жабдуу менен дагы биз 19-жылга чейин эметтик. 19 жылдардан баштап аябай иштедик да. Анан кийин бул суу уже аябай бренд болгондон кийин бул Кыргызстандын ичине жетпей калды, ал биздин чыгарган суубуз. Эч жетпей калды да. Спрос көп болуп кетти дагы, анан жумгалдан чыкпай калды бул суубуз, жетишпей калдык. Ал эми биз экинчи модернизациядан баштап бул суу Кыргызстандын баарына тараш үчүн биз жетишпей калгандыктан 2025-жылдын 5-майында бул автоматты алдык. 100% автоматташтырылган автоматты алдык. Мына биз ошол күндөн баштап, былтыртан баштап биз күнүгө 1,5-2 миң блокко чейин чыгарып калдык. Азыр Кудай буйрса бул суу Кыргызстандын бардык аймактарына тарап жатат. Баарына биз ошого жетишкенге аракет кылып атабыз да. Негизи мындай суроода, негизи нарындыктар ушул сууну колдойбу? Колдойт. Бул нарындык бардык эмелерде ар бир үйдө азыр дасторкондо тамак ичкенден кийин сөзсүз ушул сууну ичишет азыр. Бул биздин почти нарын болбосо да Кыргызстан жарымында ар бир үйдө бар. Нарындыктар кандай колдойт? Биз колдойбуз дейби? Же ар бир тоюна мындай иш-чара болсо ошого мындай мурда кола фанта койчубуз, азыр эми мисалы Бишкекте исхатаны коёт, мисалы нарында эмелди койсо, мисалы Ошто, жанагы алайкы продукциялар ошону койсо, ошол деле соону колдоо негизичи колдойбуз деген ордунда. Азыр колдойт, азыр колдоп эле ошондой ар кандай иш-чараларда, аш тойлордун бардыгында азыр ушул суу эле алынып калды азыр. Анан бул составы боюнча айтып кете аласызбы? Эмне үчүн мунун курамы ушунчалык уникальный да? Мунун курамы ошол дарычылык касиетке ээ, ичинде магний бар, кальций бар. Бул адамга аябай пайдалуу заттар бар үчүн бул дарычылык касиети суу деп текшерилип, анан ушундай эме дарычылыгы үчүн абдан эме болуп кетти да, бренд болду да бул суучу. Дарычылыгы абдан жакшы да. Ички органдарга, ашказанга, боорго, өткө, зобко бул абдан жакшы иште. Натыйжасын берет. Мындан ичип айыккандар бар. Бул негизи заводдо канча адам иштейт азыркы маалда? Азыркы маалда заводдо жалпы линияда 8 киши иштейт. Грузчик балдардан башка линияда 8 киши иштейт. Постоянно 8 киши. Постоянно 8 киши. Достор, чыныгы патриоттор Кыргызстандын өндүрүшүн колдойт. Жана биз айтып кеткендей эле достор, биз өзүбүз менен жумгалдан 3 блок эмел суусун алып кетебиз. Айтып кеткендей эле үчөөнү ойнотобуз, үчөөнү тең. Ар бирөөңөр утуп алсаңыздар болот. Шарты жеп жеңил. Кыргызстанда дагы кандай кызыктуу источниктер бар, ошону ылдыйга жазып кеткиле. Өзүм жеке Бишкек шаарынын боюнча мен ушул 3 блокту тең жеткирип берем. Анын баарын биздин жаңы чарба долбоорубуздун Instagram баракчасында көрсөңүздөр болот. Ал эми жыйынтыктарын бир жумадан кийин чыгарабыз. Достор, эмел суусун колдогула. Бул жөн гана бул заводду колдоо эмес. Бул жумгал элин колдоо. Достор, сак саламатта болуңуздар.